Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер адаттагыдай эле 7 каналда чай үстүндө сырдаашуу программасын көрүп жатасыздар. Айтат экен, көрүп коюп көнүм ток, карап коюп кардым ток деп, ошондуктан бизди карап көрүп отуруңуздар. Ал эми мына ушул чай үстүндө сырдаашуу программасынын баш өнүктөшү Кениялык эң алдыңкы чайлар, кошулмасы жок, ширин чай десек болот. Пиала Голд чайын сунуштайм. Биздин чайдан ичип, анан биздин чай үстүндө сырдаашуу программасын көрүңүздөр. Келген конокту алдыда тааныштырабыз. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы биздин студияга кадырлуу мейманыбыз келип отурат. Ким десеңиздер, опера жана балет театрынын ырчызы, таланттуу айым, өнөрлүү айым Абдылдабекова Кенжебеже келип отурат. Кенжеже, кош келиңиз. Мана жакшы. Жакшы. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн атайын алтындай убактыңызды бөлүп биздин студияга келип отурасыз. Адегенде жалпы көрүүчүлөр менен бир амандашып, саламдашалып келиңиз. Саламатсыздарбы? Ушул 7 каналдардын көрөрмандары, сиздердин жамаатыңыздарга дагы ысык салам. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак чакыралы. Бүгүн Кенжебеженин талантын, өнөрүн сиздер менен биргеликте чогуу көрмөкчүбүз. Айтат экен, колго алып комузумду, кошоюн добушумду, берилип суранамын дейт Кенжеже. Бир карап коюшуңду депчи. Ансыңарындай бүгүн Кенжеженин талантына ортоктош болуңуздар. Кенжежебиз бүгүн жөн келген жок. Улуттук аспабыз болгон комузун алып, бүгүн сиздерге бир жакшы маанай тартылайын деп отурат. Кенжеже, өзүңүз жөнүндө, эми биздин студияга биринчи келип отурасыз, өзүңүздүн тарыхыңыз жөнүндө сурайын деп турам. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Өзүңүз кайсы жактансыз, кайсы жакта иштейсиз азыр, опера балет театрында канча жылдан бери эмгектенип келесиз, ошол боюнча айтсаңыз. Мен Талас областына караштуу Талас районунун Акжар айылынын тургуну болом. Ал эми опера балет театрга иштегениме 21 жылдын жүзү болду. Көп жыл. Ошол жакта эмгектенип келем. Дагы деле ошол жакта иштеп атам. Жакшы. Жумуш жакшы. Жакшы. Баягы лаккан арыктан суу агат деп коет. Таластан экенсиз, эми Таласта таланттуулар көп, билебиз, Анан ошол үй бүлөдө ким ушул ырга жакын, өнөргө жакын? Мен тайке тарабымда дагы ошо инструмент менен ырдаган тайкелерим бар. Ал эми өзүмдүн ата теги жагым болсо, атам бир туугандарым бардыгы ырчы, чоорчу, кыякчы бүт баары ырдайт да. Кичинекей баласынан чоңуна чейин, аксакалына чейин ырдайт. Бардыгы өнөрлүү, таланттуу. Өзүңүз кайсыл окуу жайды бүттүңүз? Ушул атайын билим алдыңызбы ушул ырчылык боюнча? Мен окууну бүткөндөн кийин апам, баягы мен окуп жүргөн кезимде кароо сынактарга катышып жүрдүк. Андан кийин баягы артисттер айылыбызга келип калса, апам жете эле алып бара берчү да, мен кызым ырдайт, угуп көргүлөчү кандай экен деп. Кароо сынактарга? Жок, мындай артисттер келсечи. Анан алар угуп көрүп, үнү жакшы экен, бизге келсин, филармонияга келсин деп ушундай чакыруулар болгон. Андан кийин бул жакка келип, Бүбүсара Бейшеналиева атында искусство институтунда тапшырып калдым. Ал жака баягы мен комуз менен ырдап жүргөнгө байланыштуу дастандарды билчүмүн, бирок ал жакта фольклор факультетине тапшыргым келген, бирок ал жакта Курманбек деген дастан жазып койгон экен. Бирок тилекке каршы мен Курманбекти жаттаган эмес элем да. Мен азыр бир чет өкүнгөнүм, баягы башка деле дастандарды ырдай берсем болмок экен. Өрүк комуз, Айсарымдын арманы дегендейчи. Ошо менен апам дагы сен эми айылга тийип калсаң мугалим болушуң керек, сабак беришиң керек деп ошентип мени учитель музыки пения деген факультетти аяктагам да. Андан кийин музыка мугалими. Музыка мугалими. Андан кийин мен окууну бүттүм. Абдулас Малбаев атындагы опера жана балет театрына хордо эмгектенип калдым.
азыр дагы ошол жактасыз. Ошол жактамын. Негизинде ошол опера, балет театры деп калабыз. Опера ырчысы болушу негизинде кыйын да, үчүн абдан бир үн керек, талант керек, өнөр керек дегендей. Анан ал жака конкурстун негизинде алдыңызбы же атайын чакыруу болду ушул жака кел иштеп кал ушул жакта деп. Себеп дегенде баягы үнүм деп калдыңыз, ал жакта жөн адам мырдай бербесе керек, Албетте. Ал жака бардым. Ал жакта прослушивание болот да, ошентип өттүм, анан иштеп калдым. Иштеп калдыңыз. 21 жыл ошол жакта эмгектенип атасыз. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз ошол Кенже эженин бир жагымдуу ырын угалы. Себеп дегенде таланттуу, өнөрлүү, негизи эле кыргыздын кыздары азыркы убакта алдына камчы салдырбай мыкты ар тараптан өнөрдөн таанылып келатат. Алардын катарын толуктап турган ошол Кенже эже. Кенже эже, келиңиз эми комузду алып келгенден кийин бир ырдаталык кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда Рыспай Абдыкадыровдун телесынагы өткөн 21-жылы эле. Ошондо мен баягы лауреат алгамда төш белгисине Кароо сынакта. Кароо сынакта. Ошо Рыспай Абдыкадыровдун арбагы ыраазы болсун, жаткан жер жайлы болсун, ошол агабыздын ырларынан Аябай Түшүмө кирдиң түндө сен деген чыгармасын ырдап коеюн. Кеттик анда биз. Жет каптап дүйнөнү жибек железген, жүрөгүм чакмак жүлүндөн бери дүртеткен, сел болуп каптап Түшүмө кирдиң түндө сен. Аккайың бүрдө ажайып алам тиктесен, толкуну түрмөк айдын көл мына издесен, токтолбо жүрдем, толкунга миндеп шаштырып, түшүмө кирдиң түндө сен. Шаңшық қанатын гүлі биіктен, көңілін тартып қай берін жүргөн биікпен, көл болып чалқып кирдиң түндө сен. Жет болуп аңкып, көл болуп чалкып түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен.
Қалчалар болсын, ырдым пире Рыспай дейтін әке Рыспай Абдықадыровтан түшімі кірдің түнді сен деген чағамазын Абдуллабекова кенже жігіз атқарып берді. Абдан соң үніңіз негізделі мұны шол ұрчылыққа аттанған жаштар азырқы мүмкін бізде теледен көріп жатқандар үнді сақташ үшін немне қылыш керек? Азыр сіздің үніңіз қадимгі бала кездегідей сақталып келеді атта. Анан жаштарыбыз бар дейм, аларга бирөө баягыл сабак бербейт, вокалдан сабак алыш керек. Бирок үнү бар, анан баягыл переходный возраст деп коебуз, анан кийин үндөр өзгөрүп кетет, жооноюп кетет. Ошол үнү сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Бул эми Кудайдын берген таланты болуш керек деп ойлойм да, биринчиден. Мен үнүмдү мындай ичип же жумуртка ичип деп калышат го, андай антип деле сактанбайм, болгондой эле жаратылыштын берген үнү менен эле жүрө берем да. Бирок тилекке каршы муздак суу ичсем болбойт да, ичпейм действительно, анткени Баягы айтып коет да кенжече, сөзүңүздү бурайын. Муздак суу ичкен болбойт, газированный суу ичкен болбойт, семечка чаккан болбойт дегендерди угуп калам да. Анан сиздики эми тубаса талант, өнөр ал келген, Кудайдан берилген бир талант да. Анан бирок ошентсе дагы аны сактап калыш керек да. Ооба, мен семечка иногда аябай чаккым келгенде чагам, бирок көбүнчө чакпайм. Муздак сууда ичпейм да, анткени чындап эле үн ооруп калат да, үнүм ооруп калат. Ошо бир четинен ошентип дагы карайт окшойм. Бизге көбүнчө ушул чай үстүнө сырдашуу программага келгенде, анда баягы жакшылыктарда, тойлордо барганда көп ырчылар үнүм чыкпай атат, тамагым бир чети шылтоодой көрүнөт да, тамагым ооруп калыптыр депчи. Анан сиз баягы жакшылыктарда, тойлордо бар эле ырдап кете бересизби же сизде да тамак ооруп калабы кезде? Кээде болот, баягы үнүң такыр чыкпай калган учурлар болот, ошондо анда ырдабай каласың да. Кээде болсо баягы үнүң ооруп атса деле, анткени бул үн дагы баягы спортсмендер машыгат эмеспи? Ошондой болуп, үн дагы канчалык көп ырдаса, связкалар ошондой болуп бекемделет экен да, сакталат да, анан кийин баягы анча-мынча ооруларды тоготпойт экен да. Чын эле баягы үндү дагы улам күндө ырдап, эртең менен таң камалып турганда үндү баягы распевка деп коебуз, даярдап, ошого бир даярдык көрүп туруш керек экен да. Анан эми чыгармачылыктын үстүндө тыгыз иштеп атканыңызды билебиз, себептен азыр бизде бир клипиңиз бар экен. Ошол клипти коелук, жалпы биздин теле көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк. Анан ошол клип боюнча сүйлөшөлүк. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошол Кенже эженин өзүнүн аткарышында жагымдуу чыгарма, жаңы тартылган клип сиздер менен биргеликте көрсөк.
үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Клиптин аты эмне? Клиптин аты Кутмандуу жерим таласым. Ырдын аты? Сагынбек Дүйшөкеев автору. Азыр ошону сурайм. Анан Кутмандуу жерим таласым, кеттиң. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кенже эженин бир жакшы клибин көрдүк. Бул клиптин аталышы, онун ким жазган, сөзүн ким жазган Кенже? бул клиптин аталышы Кутмандуу жерим таласым. Бул Сагынбек Дүйшөкеев агабыздын өзү обону дагы, сөзү дагы ошол агабызга таандык. Ал агабыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Тилекке каршы жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун. Мага ушунчалык жакшы көмөк берем деген демилгеде болчу эле агайдын. Баягы тилеги ушундай болчу да, бирок ошого жетпей калды. Ыраазымын агабызга. Кең Аралдын тургуну болот, Талас. Өзүңүздүн жердеш. Ошо анан ал клипти болсо Нишанбай Байке, актер, режиссер Байкенин демилгеси менен тартылды. 2016-жылы тартылган да. 2016-жылы тартылган клип ба? Жакшы, мына ошол таласым деп калдыңыз. Көбүнчө репертуарда кайсы ырларды жакшыраак ырдайсыз? Кайсы оончулардын, кайсы акындардын ырларына жакынырааксыз? Азыр башында бир Рыспайдын ырын ырдап кеттиңиз. Негизи эле кайсы оончуларга таандык ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Мен ошо көбүнчө чын эле баягы сиз айтып өтпөдүңүзбү? Ырдын пири Рыспай депчи. Ошо Рыспай агабыздын ырлары мага мындай жүрөгүмө негедир жакын да. Анткени баягы укулуктуу, сөзүнүн мааниси дагы, баягы элдер дагы абдан сыйлашат. Таланттуу инсан, ошонун ырларына көбүрөөк жакын. Рыспай Абдыкадырдын ырларына көбүрөөк базым жасайт экенсиз да. Жаш, андан кийинки жаш оончулардын, жаш акындардын ырларына да кайрылып жүрөсүзбү? Негизи өзүңүз бир оон жаратып көрдүңүзбү же сөз жазып? Мен дагы баягы мектепте окуп жүргөн кезимде оон жаратчумун, бирок ал кезде баягы мындай телефон деген жок, баягы маани бербептирмин да, ошо менен маани берилбей эле калып калган экен да. Баягы аны уккандар жакшыр экен, мындай казактардын ырларына жакындашып кетет экен деп айтышчу да. Бирок эсимде калган жок да. Бирок жакында эле бир Гүлбайрам Сулайманова эжекебиз мага бир ыр жөнөткөн эле, ошого арнап баягы кызыма депчи. Ошого арнап бир оон жазгам. Азыр мындай ырдап жүрөм. Когда твои окна весна постучится, окно открой. На солнце взгляни и послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни, на юг, на наши просторы, синие горы, степь золотую вокруг. Ты пришла, весна, и чудес полна. Ты идешь по всем дорогам, по степям, по горам. Улыбнешься ты, расцветут сады, и в сердцах стучат сильнее и смелее мечты. Проходит весна по аллеям зеленым, шумит листвой. Как радостно быть молодыми, влюбленным, друзья, весной. Весною нельзя грустить, нельзя одному бродить. Хороший, любимый, верный товарищ рядом с тобой должен быть. Ты пришла, весна, и чудес полна. Ты идешь по всем дорогам, по степям, по горам. Улыбнешься ты,
расцветут сады, и в сердцах стучат сильнее и смелее мечты. Кол чабалар болсун, бала кезде бир ушундай кинолорду көрчү элек ушундай. Ошол жердеги чыгармалардан окшойт а. Мына опера балет театрында эмгектенем деп атасыз, анан ал жакта ушундай концерттер байма-бай болуп турабы? Анан азыркы убакта ушул опера балет театрына көрүүчүлөрдүн кызыгуусу канчалык негизинде? Ооба, концерттер көп болот, бат-баттан болуп турат. Көрүүчүлөр Кудайга шүгүр, баягы мурунда мындай операнын көп деле кызыгып баалабаса, азыр кичинеден баягы керек болсо шаар тургундары эмес, айыл тургундары дагы ушундай операны укканга мындай кызыгып калышты десем болот да. Жакшы, азыркы убакта театрларда спектакльдер район, шаарларды кыдырып байгылы өздөрүнүн гастролдорунда жүрүшөт да. Казакстанда, Жалал Абадта, Кочкордо, бир карасаң Ошто, Баткенде болушупчу. Анан опера балет театрда ушундай гастролдорго чыгып турабычы? Азырынча ушул театрда эле болуп турабы ушундай концерттер? Жок, антип биз чыга элекпиз пока. Баягы солисттери чыгып турушу мүмкүн, бирок биз хор антип чыга элекпиз да. Чыкканга бирок пландар бар бекен? Пландар бар деп айтышып атат, анан буйруса болуп калса чыгабыз. Сеп дегенде ошол эле опера ырчызы Кайырбиле эжекебиз Сартбаева бизге келип маек бергенде айтып калат да, биздин бала кезибиз ушул гастролдо өттү. Ошол малчыларга, сарайларга барып, телешканын үстүндө концерт. Эми ал эженин айтуусуна боюнча ага шарттын деле кереги жок окшойт да. Себеп дегенде ошол эле свет жок жерлерде концерт коюп жүрдүк дейт, мал сарайларда концерт коюп жүрдүк дейт, анан баягы эле трактордун телешканын үстүндө концерт коюп жүрдүк дейт. Анан мүмкүн сиздерге баягы эми спектакль койгондо ага жарык керек, анын баягы düşүү көп да. Анан опера балет театрына азыр бардык замандын талабына ылайык бардык клубтарда, маданият үйлөрүндө аппаратура деп коебуз, үн күчөткүчтөр бар, Сиздер деле чыксаңыздар болсо керек. Баягы Союз убагында чындап эле баягы ошентип кыдырышканда, ал кезде сиз айткандай аппаратуралар жок кездечи. Биз деле жандуу үн менен ырдайбыз да опера балеттечи. Ошентип чыксак деле болчудай болот. Анткени биз баягы микрофон менен иштебейбиз. Эми бирок азыркы заманга талабына мындай азыркы заманга бардык аппаратуралар бар, Кудайга шүгүр, жетиштүү болот го. Болот, чын эле сиз айтып койгонсуз, микрофон менен иштебейбиз деп. Кез жерлерге барганда, ушундай концерттик программаларга барганда, тура эмес бир аппаратуралар болсо, микрофондор болсо, сиздердин үнүңүздөрдү бузуп коебу? Бирок баягы биринин басы кошулбай калат, биринин тигил жагы кошулбай калат. Сиздердин үнүңүздөрдү бузуп да койгон учурлар болобу негизинде? Бирок мурунда аппаратуралар бир аз слабый эле да. Ошол кезде баягы ырдаганда күч менен ырдаганга туура келген микрофондор болгон. Ал эми азыр болсо Кудайга шүгүр жакшы. Кээ-бир жерлерде болот, бирок үнүңдү тартып коет, бирок аракет кыласың да болушунча жакшы ырдаганга. Жакшы, баягы бала кезден бир кыял болот го. Бирөөнү кумир тутуп, ошол эле эстердин эл артисттери Самара Токтакунова, мына комузал отурасыз, Кайырбиле Сартбаева, андан кийинки эле мына Канике Эралиева окшогон мыкты ырчылар, эжекелерди бир теледен көрүп калганда, ушул эжелердин болуп ырчы болсом деген кичине тилектер бар беле бала кезде? Мен бала кезде көбүнчө Роза Манова эжекебиздин ырларына басымдуулук жасачумун. Ошо эжекемдин ырларын көбүрөөк ырдачумун. Ошондой ырчы болсом деп мен дагы кыялданчумун. Жолболду Алыбаев агабыздын ырларын да көбүрөөк укчумун. Жеңи жок агабыздын ырларын дагы укчумун. Дастанга жакыныраак болсоңуз керек анда. Ошол кезде ошол Роза Манова да дастанчы, Жолболду Алыбаев, Жеңи жок, баары дастанга жакын адамдар да. Мен ошо окуп жүргөндө көбүнчө ошо дастан ырдачумун. Азыр болсо аларды унутуп калдым. Бирок ырдабайчы, ырдасам болот.
кече жакында эле мына ошол биздин Манас театрына дастан боюнча кароо сынагы өткөрүлдү. Ошо 1 миллион сом байге сайылып, ошол жерде жаш дастанчылар алдыңкы байгелерди алып кетти да. Мүмкүн дагы бир болсо барып катышсаңыз болот экен да. Себеп деген ал жерде биз өзүбүз барып көзүбүз менен көрүп келдик. Азыркы убакта таланттуу жаштар көп экен. Алардын көбү дастанчы. Эми дастан десе биз көп көңүл бура бербейт экенбиз, бирок дастан айтыш өтө оор экен. Ал жерде баягы кагаз тартуу, билет тартуу менен кайсы багына туш келсе ошол дастандарды дашты да. Анан чындыгында биз билбеген дастандар көп экен да ал жердечи. Барып көрдүк. Анан эми Кенжеже, ыраазычылык билдирели. Бүгүн кечте келип, биздин студияга келип, ушундай өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө кененирээк маек куруп бердиңиз. Клибиңизди көрдүк. Алдыда дагы арышыңыз арый берсин. Эч качан чыгармачылык дегенден кийин талыкпай эмгектене бериңиз, жакшы чыгармаларды, ырларды жарата бериңиз. Анан ошол биздин пиала чайын сизге да сунуштайлык. Ушул чайды алып барып, үйгө алып барып, биздин эфирлерди ар дайым көрүп, ичип туруңуз. Чоң рахмат. Анан келиңиз эми эрке микрофон берелик. Андан соң эфирибизди жыйынтыктасак. Чоң рахмат сиздерге. Ал эми кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун. Баягы ток болсоң ырда болот, күйдө болот демекчи. Кыргыз элибизде ошо тынччылык, токчулук, молчулук болуп, ар дайым ушул кыргыз искусствосу өнүгүп өсө берсин. Жакшылыктар гана болуп турсун. Жамаатыңыздарга ийгилик ишиңиздерге. Сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбызбы? Айтып коет, шагылы болбой тоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт деп. Ошол шайыр кылган, элдин көңүлүн көтөргөн сиздерсиздер. Ошол искусство, маданият адамдары, өнөр адамдары ушундай арышыңыз арый берсин. Эч качан чыгармачылыктан артка кетпеңиз. Сонун үндөрүңүз менен кыргыз элинин жүрөгүнөн бир түнөк тапкан эжелердин катарын толуктай бериңиз, таланттуу айымдардын катарын толуктай бериңиз. Рахмат бүгүн атайын убакытты бөлүп келип отурганыңызга. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге опера балет театрынын артисти, ырчы эжекебиз Абдулдабекова Кенже эже келип отурат. Өзүнүн чыгармаларын уктуңуздар. Кенже эже менен кененирээк тааныштык десек болот. Ал эми сиздерге да мына ушул пиала голд чайын дагы бир жолу сунуштайбыз. Биздин чайды ичип, биздин эфирлерди калтырбай көрүңүздөр. Биздин эфирди көрбөй калдым дегендер болсо, YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан да көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздердин да мына талант болсо, өнөр болсо биздин эфирге келип, өзүңүздөрдүн чыгармаларыңыздарды аткарсаңыздар болот. Себеп дегенде биздин 7-каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасы ар дайым элдик таланттарды, элдик ырчыларды колдоп келет. Ошондуктан сиздерде да өнөр болсо, талант болсо бизге келиңиздер. Сиздер үчүн биздин 7-каналдын эшиги ачык. Ал эми коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.